Чоң рахмат, Дастан Артысбекович. Концепциясын кабыл алып атканда стратегиялык объектилерди дагы кошуп коюш керек болчу. Азыр бул жерде жогорку кеңештин катышуусусуз менчиктештирүү өкмөткө гана берилсин деп келип атат. Экинчи окууда сунуштарды беребиз. Бирок мына өкмөт стратегиялык объектилерди дагы коопсуздук кеңеши гана карайт, жогорку кеңеш эч ким эмессиңер деген позицияда турат. Жогорку кеңештин ар бир депутаты эл тарабынан шайланып келип ушу стратегиялык объектилерди коргошубуз керек. Ошол үчүн дагы булар оюну түздөш керек. Эмне үчүн жогорку кеңешти бир жолу эле канат куйругун кыркып атасыңар? Өкмөттүн өкүлдөрү. Керек болсо ушул азыр биздин президентибизге Камчыбек Кыдыршаевичке анча-мынча бул жердеги кошомат кылбай койсоңор деле жетиштүү болуп атат азырчы. Конституция боюнча деле. Бир экөө бар, ошолор жетиштүү. Дагы жаңы пайда болуп атасыңар. Эмне 3 жылдыкты 2 саатта кабыл алып кеткен жалганбы бюджеттин? Кундуз Кошалиевич. Жөн отургула сындабай деп. Эмне биз мынандай чындыкты айтып койгонго дагы тилибизди буасызбы сиз? Буякта жетиштүү адамдар буу атканы жетет, сиз пайда болбой эле коюңуз эми. Ушул жогорку кеңештин катышуусуз стратегиялык объектилерди саттырбайлы деген маселени айтып атабыз. Сындабай отур деп. Эмне бүт баарыбыз дудук болуп калышыбыз керекпи? Оюбузду билдире албай. Элдин атынан сүйлөп туруп, бул жерге маселе көтөргөн келгенбизби? Сындабай отур.